Урматтуу ата-энелер, мугалимдер жана коомчулуктун өкүлдөрү, акыркы кезде коомубузда болуп жаткан тажы тумоосуна байланыштуу окуялар албетте баарыбыз үчүн көйгөй жаратты. Ушул көйгөйлөрдөн чыгуу максатында, аны жумшартуу максатында ушул атайын берүү даярдалып жатат. Бул көбүнчө ата-энелерге, ошону менен бирге мугалимдерге, анан жалпы эле кызыккан адамдарга педагогикалык, психологиялык жактан кеп кеңеш берүү, жардам берүү максатында уюштурулуп атат. Бүгүнкү күндө чынында эле баарыбызга эле оор болуп калды. Эң эле оор болгону мындай окуя буга чейин болгон эмес. Баарыбыз азыр үй карантининде отуруп калдык. Айрыкча бул балдар үчүн оор болуп атат. Алар абдан кыймылдуу. Экинчиден ошондой оор шартта сабак окууга милдеттүү болуп атышат. Анан канчалык деңгээлде алардын ошол үйдөгү шарты сабак окууга ыңгайлуу, мектепке канчалык деңгээлде жакындаштырылган, же болбосо ата-энелер ошол балдарына канчалык деңгээлде жардам бере алып атат. Анан балдар дайыма көзөмөлдө болуп калды. Ушунун баары бир эле балдар үчүн эмес, ата-энелер үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы баарыбыз үчүн эле бир чоң көйгөйлөрдү жаратты. Ошондуктан бүгүн биз сиздер менен бул балдарга канткенде жагымдуу жагдай түзөбүз. Ошондо баарлашуунун мааниси канчалык мында? Анан эгерде биз баарлашууну уюштура албасак, бир балдарга жагымдуу жагдай түзө албасак, кандай көйгөйлөр болушу мүмкүндүгү тууралуу сөз кылабыз. Мына акыркы кезде коомубузда бир топ окуялар болуп кетти. Алар айрыкча мына балдардын өз өмүрүнө кол салуусу кескин өсүп кеткендиги бизди тынчтандырбай койбойт. Эми эгерде жагымдуу психологиялык жагымдуу жагдай жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул абдан маанилүү. Бул карантин болгонго чейин деле деги эле адамдын өмүрүндө бул абдан маанилүү окуя. Экинчиси, ушул карантин учурунда бул жагымдуу жагдай түзүү, баарлашуунун мааниси андан бетер өстү деп айтсак болот да. Эмне үчүн өсүп атат? Анткени мен жана жогоруда айтып кеткендей, биздин балдарыбыз абдан кыймылдуу, активдүү. Анын кыймылы чектелип калды. Энергиясын коротуп аткан жери жок, сарптаган жери жок болуп калып атат. Ошондой эле алар дайыма такай көзөмөлдө болуп калып атышат да. Бул көзөмөлдө болуу дагы психологиялык жактан дайыма адамга мындай бир басымды алып келет. Ошол эле учурда жанакы өтүлүп аткан сабактарды кандай шартка болбосун алар өздөштүрүүгө милдеттүү, аны окууга милдеттүү. Анан жанагындай шарттарыбыз канчалык ыңгайлуу туура келип атат деген. Эми баарыбыз эле мындай бир мисалдарды айткым келип атат да. Мына балдарыбызды окутуп атканда, айрыкча башталык класска барган кезде үй тапшырмасын аткартып атсак, алар эмнегедир аткара албай атса, андан кичүүсү ар жакта туруп эле биздин суроолорубузга жооп бере берет да. Көп учурда ойлоп калышыбыз мүмкүн, кичүүсү акылдуубу, же улуусунун кичине акылы анчалык эмеспи дегенде ой келиши мүмкүн. Жок, бу жерде андай эмес, бу жерде болгону психологиялык жагымдуу жагдай кимисине түзүлдү деген гана маселе. Мисалы, ошол жаныбызга коюп алып үй тапшырмасын аткартып алган бала, ал мындай туткунга түшкөн адам сыяктуу, эрки жок. Каалабай атса дагы ошол бизде айтып аткан нерсени, үй тапшырмасын аткарууга аргасыз. Ошол жасап аткан ишин мажбурланып, аргасыздык менен жасап атат да. Ал эми ар жагында ойноп жүргөн бала, ал эркин, өзүн жакшы сезет, кааласа диванга секирип ойнойт, кааласа муздаткычты ачып алып туруп, каалаган тамагын алып жейт, кааласа эшикке чыгып келет, секирип ойнойт. Эркин жүргөн адамдын, эркин турган баланын бул дайыма мындай акыл эси, мээси жакшы иштейт дегенди билдирет да. Анан өзүбүздөн деле билсек болот. Мисалы, көпчүлүктүн алдына чыкканда көп учурда адамдар сүрдөп калат. Бир улуу адамдардын алдына киргенде, же өзүнүн кызматы боюнча чоң адамдардын алдына киргенде дагы кээде адамдардын сүрдөп калган учуру бар. Эмне үчүн? Бул ошол жерден ал акылы азайып кеткен жок да. Болгону психологиялык жактан анда жагымсыз жагдай түзүлүп калды. Мындай бир басым болуп турган жагдай түзүлүп калды. Ошол кезде адам өзүн жоготуп коет да. Канчалык адам өзүн эркин сезсе, анда адамдын өнүгүүсү үчүн, мээсинин иштеши үчүн жакшы болот. Биздин айтып атканыбыз ошон үчүн балдарга биз бир мындай жагымдуу жагдай түзгөнгө аракет кылсак деген. Эми кандай сунуштар бар? Эмне кылсак мындай жагымдуу жагдай түзүлөт деген. Биринчи кезекте мына балдар сабак окуп аткан кезде ошонун окуусуна ыңгайлуу шарт жаратып берсек. Бул көбүнчө ата-энелерден көз каранды. Ал ыңгайлуу отурабы, жарык жакшы түшүп атабы, башка нерселер тоскоолдук болуп аткан жокпу, столунда ошо керектүү материалдары барбы деген.
Анан экинчи чоң маселе бул баланы эч качан урушпаш керек. Эгерде мындай кемчилик кетирип аткан болсо дагы ошол кемчилигин баса көрсөтүшүн зарылчылыгы жок. Андан көрө ага колдоп, жардам берип, ошол абалдан чыгарып кеткенге жардам берсеңиздер, бул ата-эне үчүн дагы, бала үчүн дагы мындай психологиялык жактан жагымдуу болот. Андан ары бала да өзүн жакшы сезет, ишенимдүү сезет. Ал коркпойт, ал ишенимдүү окуй алат деген маселе. Анан балдар менен көбүнчө мындай кыймылдуу көнүгүүлөрдү жасап, кыймылдуу оюндарды ойноп, анткени кыймыл дагы мээнин иштешин активдештирип турат да. Бир кыймылда кыймылсыз эле бир эле абалда отуруп калган балдар мындай кан дагы азыраак жүгүрүп, кан дүргүбөйт. Анан мээ дагы ал кезде мындай чарчаңкы иштейт да. Ошондуктан кыймылдуу көбүрөөк жасасак. Бул деги эле сабак окуп аткан учурда эле эмес, деги эле мындай бала өзүнүн маанайын жакшы алып жүрүш үчүн кыймыл дайыма ага стимул болуп турат. Анан бала менен көп сүйлөшүш керек, баарлашыш керек, оюн угуш керек. Ушул жерде мен айтып кетет элем, эгерде бала менен бир сүйлөшпөй калсак, эгер бала эмнегедир сүйлөшкөндөн качып калса, бул өтө коркунучтуу. Баланын ата-эне менен, башка адамдар менен сүйлөшпөй калышы, түн тартып калышы, бул өзгөчө коркунуч. Мен айтат элем, бул жанагы коркунучтун сос сигналы деп. Андай болуп калса, анда балага өзгөчө көңүл бөлүш керек. Бул бир чоң балакеттин белгиси деп айтсак болот да. Мына акыркы кезде Ысык көл облусунда 10 күндүн ичинде 5 баланын өмүрүн кыйышы, бир баланын жансыз денеси көлдөн табылышы, бир күндө Ысык Ата районунда 2 баланын өмүрүнүн кыйылышы, мына кече Бишкекте бийик кабаттуу үйдөн боюн таштап өспүрүм кыздын каза болушу, ошол эле Кантта өз өмүрүнө кол салып, бирок ооруканага оор абалда баланын жаткырылып калышы. Ушунун баары жанагы акыркы кезде бул абал балдардын психикасына катуу таасир этип аткандыгын көрсөтүп турат да. Ошол эле сыяктуу мына социалдык тармактарда Москвада баласын урган ата жөнүндө сөз болуп кетти. Бул жөнүндө да кийин сүйлөшөбүз. Муну айтып атканыбыз ушундай окуя бүгүнкү күндө кескин күчөп атат да. Эми мунун себептери эмнеде? Эмне себептен балдар ошондой ишке барып атат? Мен ата-энелерге айта кетет элем, көпчүлүк учурда биз кимдир бирөөнүн баласы боло тургандай этибар албайбыз да. Бул ар бирибиздин башыбызга келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн балабызга мындай байкоо жүргүзүп, көңүл бөлүп, аны менен баарлашууну көбүрөөк баарлашсак деген ой. Эмне үчүн балдар андайга барат? Көп учурда бир аракет жасап атып, ошол аракет акталбай калат. Ошол максат ишке ашпай калат. Ошонун айынан ал максатсыз алдыда ал койгон максаты жок калат. Бул өтө коркунучтуу. Анан буга чейин ал мындай карманып келген баалуулуктар кыйрап калышы мүмкүн. Ушуну мыкты, ушул баалуулук деп жүрсө эле, турмушта ал ошонун баалуулугу соккуга учурап калышы мүмкүн, же ал ишке ашпай калышы мүмкүн, же анын тескериси болуп калышы мүмкүн. Бул дагы балага өзүнүн терс таасирин тийгизет да. Анан эң негизгиси балада бир өзүнүн оюн ишке ашыра албай калган аргасыздык, үмүтсүздүк, күчсүздүк, алсыздык маселеси дагы баланы ар жагынан басым кылат. Мен ушул жерде баса белдеп айтып кетким келет. Көпчүлүк учурда ушундай деградацияга, депрессияга түшүп калган балдар, булар жөнөкөй балдар эмес, алардын сезимтал балдар. Алар бир даремети күчтүү балдар. Ошондой балдар жанагындай каршылыкка учураганда көп учурда сынып калышат да. Анан бир катуу стресске кабылып калышы мүмкүн. Андан сырткары терс энергиянын топтоло бериши. Буга эмне себеп болот? Көбүнчө жана ата-энелердин кемчилигин көрсөтүп айтканы, ушул жерден ушундай кемчилдик кылдым деп бул дайыма баланын ичинде ал айтпаган менен топтоло берет. Андан сырткары баланы урушуп коюу, анан колуңдан эмне келет эле деген сыяктуу кемсинткен сөздөрдүн баардыгы балага терс таасир берип, ал энергия топтоло берет дагы, кийин жаман жолго алып кетет. Анан бала өзүнө төмөн баа берип, башкалардын ага төмөн баа берип калышы, анан интернетте жайылган жана көк кит сыяктуу оюндар дагы буга терс таасирин тийгизип атат. Мындай учурда бала ошол деградацияга кирип кетип, депрессияга кирип кетиши мүмкүн. Бул абдан коркунучтуу. Анын белгилерин эмнеден билсе болот? Анын белгилерин алгач бала кыжырдуу, агрессивдүү, башка болсо, кийин бара-бара эч ким менен сүйлөшпөй калат, түнт болуп калат, бир нерсеге кызыкпайт, кайдыгер, карап турса дагы көрбөйт, бирөө айтып атса аны укпайт, өзү менен өзү болуп калган, өзүнүн дүйнөсү менен мындай жабылып калган, бир нерсени унутуп, аппетитинин жоголушу, көп кыймылдабай калышы, өзү менен өзү жалгыз убакыт өткөрүшү, дайыма көңүлү чөгүп жүргөндүк.
бул өтө коркунучтуу белгилерден. Анан көп учурда өзүнө ишенбей калат, өзүн күнөөлөйт. Анан туура эмес сөздөрдү сүйлөп калат, өлүм жөнүндө сөз кылып калат, бирөөлөргө таарынчаак болуп, мен жок болсом эле жакшы болот беле деген сыяктуу, шыгылы мен эле акча болуп калдымбы деген сыяктуу сөздөрдү сүйлөп калат. Анан кеби мурдагыдай эмоциялуу болбой, жарды болуп, мындай кебинде юмор болбой калат. Ушул маселелер балдарды эгерде байкасак, анда сөзсүз түрдө ошол балага көңүл бөлүшүбүз керек. Анан кантип көңүл бөлөбүз? Эң эле биринчи бала менен баарлашуу керек, маектешүү керек, сүйлөшүү керек. Бул баланы ошол абалдан чыгып кетет деген. Эгер баарлашкан бала, сүйлөшкөн бала башка менен, бирөөгө ичиндеги сырын айткан бала эч качан андай өз өмүрүнө кол салбайт. Ал жаман жолго барбайт. Аны менен анын жан дүйнөсү мындай тазаланып калат да. Анын жакшы көрө турганыбызды, аны сыйлай турганыбызды, аны менен эсептешип сүйлөшө турганыбызды билдиришибиз керек. Аны көп учурда кагып салып, басынтып койгондон алыш болушубуз керек да. Кемсинткен сөздөрдү эч качан айтпаш керек. Айрыкча баса белгилеп, кайра айткан бул өтө оор таасир этип калат да. Анан күнөөлөй бербеш керек. Кайсы бир жагдайда сен ушуга сен күнөөлүүсүң, сенин айыңан болду деген маселелер дагы жасабашыбыз керек. Анан байкап калсак, баланы жана түн тартып аткан, аны мындай сыртка алып чыкканга, мындай атмосфераны алмаштырганга, же болбосо ошол бөлмөсүндө дагы ичин бөлмөнү тазалап, ичиндеги эмеректерди да жылдырып, башка нерселерди коюп, көбүрөөк мындай аралаштырганга, сергек, кыймылдуу жашоого, бакубат жашоого колдон келсе, китеп окуп, музыка уктуруп койсок болот. Анан эми баягы карантин бүткөн кезде эми театрга, киного, көргөзмөгө алып барса болот, музейге алып барса болот, спорт менен көбүрөөк аракет кылса, анан өзүн ага дагы, өзүнө дагы багыт берип, өзүнүн үстүнөн иштеш керек, өзүн урматтай башташ керек, өзүнө баа бериш керек, жасап аткан ишинен ырахат алыш керек деген маселе. Анан да эгерде дагы бул болбой аткан болсо, анда атайын адистерге кайрылыш керек. Психологдор бар, психотерапевттер бар. Аларга кайрылса болот да. Эми баарлашуу эмне үчүн маанилүү деп атабыз биз? Мен жанагыда башында айтып кеттим. Эгерде бала баарлашса, ал эч качан жаман жолго барбайт. Биз жанагындай белгилерди билип калсак, анда сөзсүз түрдө бала менен сүйлөшүш керек. Сүйлөшкөндө жөн эле кекетип мокотуп сүйлөшкөн болбойт. Ошол жерде баланын бир окуяларды айтырып, эмнеге капа болгонун айтырып, муну мындай байкатпай балага, ошол бала ички сырын төгө тургандай кылып айтыш керек да. Мисалы, бул мен бир мисалды келтирип кетейин. Көпчүлүк ата-энелер, мына айрыкча энелер өз ара сүйлөшкөндө айтып каласыңар да бири-бириңерге. Мына сени менен сүйлөшүп, сырымды айтып, бугумду чыгарып алдым, бир топ жеңилдеп калдым деген. Чын эле адам сүйлөшкөндө ичиндеги кыйнап турган нерселерин айтса, оюндагы баягы көңүлүнө өйүп аткан нерселерди бирөөгө айтса, бул адамдын көкүрөгү, жан дүйнөсү аябай эле жеңилдеп калат да. Ошондуктан жанагы балдар менен баарлашуу дагы ушул багытта абдан жардам берет. Мисалы, бир идиштеги суунун, таза суунун үстүнө майды куюп койсок, ал кара майлы көрүнөт, анын алдында суу бар экени көрүнбөйт. Жанагы депрессияга кирип кеткен балдар ошондой болуп калат да. Бүт дүйнө аларга караңгы, жаман жагын гана көрөт. Ошол эгер үстүндөгү майды алып койсок, анда таза жана суунун өзү, тунук суу бизге көрүнүп калат эле да. Ошо жанагы баланын, депрессияга кирген баланын жан дүйнөсү ошол жанагы май менен басылып калган суудай болуп калат да. Кантип майды алыш керек? Майды алып коюунун бир гана жолу ошол бала менен баарлашыш керек, бала менен сүйлөшүш керек. Бала ички сырын айтып, көкүрөгүндө өйүп аткан нерселерди айтса гана жана кара май алынып салынгандай болот да. Эми бир сунуштарды Кыргызстанда боюнча бир жалпы сунуштарды айтып кетет элек. Бүгүнкү күндө балдарды колдойбуз десек, анда мектептерге психолог штатын сөзсүз киргизишибиз керек. Министрлик бул багытта иштерди жүргүзүп атат. Ушул тездетүү бүгүн абдан зарыл болуп турат да. Анан психологиялык жардам борбору дегенде, бул атайын бир телефон менен кайрыла турган борбор болсо, кыска номерлүү, анан акысыз номер болсо, көп учурда балдар ата-энесине айта албаган сырлары болот, тартынган учурлары болот. Ал тургай өзүнүн жанагы социалдык педагог мугалимине деле айта албаган, таанышына дагы, досуна да айта албаган сырлары болот. Андай нерсени телефондон айтуу жеңилдирээк, оңоюраак болот да. Эгер ошондой кызмат уюштуруп койсок, анан ошол жерде адистер отурса, абдан эле сонун болмок. Бул азыркы күндө
бүгүнкү күндө жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде мындай кызмат бар, бирок ал жерде ошол балдардын психологиясын билген, айрыкча өспүрүмдөрдүн психологиясын билген адистер жетиштүү эмес да. Андан сырткары мына биз азыр Кыргыз билим берүү академиясы өзүн өзү таануу деген предметтин үстүндө иштеп атабыз. Ошол предметти киргизишибиз керек. Және өзүн тааныган бала, өзүн тааныган адам жаман иштерге барбайт. Ал эмнени көздөйт? Ал предмет бир жагынан өзүнүн күчтүү жагын билиш керек, аны өнүктүрүш керек. Экинчиден алсыз жагын билип, ошонун үстүнөн иштеш керек. Анан баарыбыз биргелешип аракеттенишибиз керек. Бирибизге жардам беришибиз керек. Бирөөнүн көйгөйү карабастан жалпыбыздын көйгөйүбүз катары карасак, анда бул абалдан чыкса болот. Мен жыйынтыктап атып айтар сөзүм, кандай гана абал болбосун, бала менен деги эле бири-бирибиз менен жубайлар өз ара үй бүлөнүн ичинде, үй бүлө мүчөлөрү барыбыз бири-бирибизге жагымдуу жагдай түзсөк, биз үчүн бул аябай чоң утуш болот, жеңиш болот. Качан бир чыңалуу жаралып, бири-бирибиздин тилибизди албай, бири-бирибизге тирешүү абалында болуп калганда, бул дайыма көйгөйлөрдү жаратат. Ал көйгөйлөр кайра алгыс чоң жоготууларга алып келип калышы мүмкүн. Барыңыздарда мындай дайыма жагымдуу маанай менен жүрүп, бири-бирибизге жагымдуу жагдай тартуулап, ошонун натыйжасында мындай бир ден соолугубуздун дагы жакшы болушун каалап кетем. Көңүл бурганыңыздарга, баарыңыздарга чоң рахмат.